Саламатсыздарбы, урматтуу Европа сырлары каналынын көрүүчүлөрү. Сиздерге ушул жаздын жаркыраган күнүндө Позnan шаарынан салам айтам. Бүгүнкү чыгарылышта сиздерге абдан пайдалуу маалыматты айтып бергим келип жатат. Албетте менин жеке оюм да абдан пайдалуу. Өзүңүздөр деле байкап жатсаңыздар керек, акыркы күндөрү Польшага жумушка келүүнү каалаган кыргыздардын саны кескин өсүүдө. Айрыкча жаш жубайлар көп келе башташты, жаш үй бүлөлөр. Ошондуктан бүгүнкү чыгарылышта сиздерге Польша мамлекети балдары бар үй бүлөлөргө кандай колдоо көрсөтөт? Тагыраак айтканда, мамлекет тарабынан кандай жөлөк пулдар каралган? Жана ошол жөлөк пулдар чет элдик жарандарга, анын ичинде Кыргызстандын жарандарына дагы берилеби? Же жөлөк пул алуу үчүн сөзсүз түрдө Польшанын жараны болуу керекпи деген суроолорго жооп берүү менен сиздерге ушул теманы айтып берейин. Андыктан мени менен бирге болуңуздар. Негизинен Польшада мамлекет тарабынан 15тен ашуун түрдүү жөлөк пулдар каралган. Канча жана кандай жөлөк пул алууга укуктуусуң, аны ар бир үй бүлөнүн экономикалык абалы жана жашаган регионунан көз каранды. Себеби, мисалы Кыргызстан административдик бөлүнүү боюнча 7 областка бөлүнсө, ал эми Польша воеводствого бөлүнүп, жалпысынан 16 воеводство бар. Ошондуктан жөлөк пул төлөөдө ар бир воеводствонун өзүнүн талаптары болушу мүмкүн. Ошондой эле ар бир воеводствонун өзүнүн жеке жөлөк пулдары дагы болушу толук ыктымал. Мисалы, Польшанын бир нече чоң шаарларында бала төрөлгөндө сүрөттөгүдөй кутучаны белекке алса болот. Кутучанын ичиндеги буюмдар шаардан көз каранды. Сиздер көрүп жаткан сүрөттөгү кутуча бул Варшава шаарында берилет. Варшава бул Польшанын борбор шаары. Ошондой эле башка дагы Краков, Гданьск, Позnan деген сыяктуу чоң шаарларда ушундай сыяктуу кутучаларды белекке алсаңыздар болот. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр мамлекет тарабынан каралган ар бир жөлөк пул тууралуу кыскача маалымат бере кетейин. Биринчи жөлөк пул 80+ деп аталат жана бул жөлөк пул бала төрөлгөн күндөн тарта 18 жашка чейин айына 800 злотыйдан төлөнөт. Экинчи жөлөк пул зашивок родинный деп аталып, үй бүлөнүн экономикалык кирешесинен көз каранды. Тагыраак айтканда, айлык аз алып, көп бала баккан үй бүлөлөргө арналган. Үчүнчү жана төртүнчү жөлөк пул бала жаңы төрөлгөндө берилет. Бул жөлөк пулдун алкагында бир жолудан 1000 злотыйдан алса болот. Ошондо үчүнчү жөлөк пулга бир жолу 1000 злотый, төртүнчү жөлөк пулга дагы бир жолу 1000 злотый алсаңыз болот. Бул жөлөк пулдарды алуу үчүн бир нече талаптарды аткаруу керек. Бешинчи жөлөк пул зашивок материнский деп аталып, иштеп жүрүп декретке чыккан айымдарга тийиштүү. Польшада декретке чыккан аялдар бир жылдын ичинде ай сайын айлык акысынын 80% алууга укуктуу. Бирок ушул жерден эскертип кетейин, кандай жумуш келишими менен иштеп жатасыз, ошол абдан маанилүү. Себеби, мисалы, умовозлицение менен иштеп жүрсөңүз, анан ашыкча салыктарды төлөбөй койсоңуз, анда сиз ушундай декретни албай калышыңыз мүмкүн. Ошондуктан эгерде Польшада жашап, жакын арада декретке чыгам, балалуу болууну пландап жатабыз десеңиз, анда сөзсүз түрдө ушул маселени ойлонуп, билбей жатсаңыз мага кайрылып, жеке консультация алып, анан баланы төрөгөндөн кийин мамлекет акча төлөп бере турган кылып, салыктарды төлөп коюу абдан маанилүү. Алтынчы жөлөк пул Кошинякова деп аталат жана бул жөлөк пул жаңы төрөгөн айымдарга тийиштүү. Бул жөлөк пулдун алкагында иштебей жүрүп же студент кезде эне статусуна ээ болгон айымдар мамлекет тарабынан бир жыл убакыттын ичинде ай сайын 1000 злотыйдан мамлекеттен жардам алса болот. Жетинчи жөлөк пул Добрый старт деп аталып, мектеп жашындагы балдарга колдоо көрсөтүү максатында түзүлгөн. Жылына бир балага бир жолу 300 злотый берилет. Сегизинчи жөлөк пул оору менен ооруган балдардын ата-энеси мамлекет тарабынан бир жолу жардам сурап, 4000 сом злотый жардам алса болот. Тогузунчу жөлөк пулдун максаты жеке бала бакчаларды колдоо менен бирге жаш ата-энелерге жардам берүү. Бул программанын алкагында жеке бала бакчалар мамлекеттен каржылоо алып, ал ата-энелерге жеңилдетүү жасашат. Мисалы, ушул программага кирген бала бакчага барган баланын ата-энеси азыраак төлөм төлөйт. Ал төлөмдүн суммасы 400 злотыйдан 600 злотыйга чейин болушу мүмкүн. 10-чу жөлөк пул родинный капитал опекунчу деп аталат жана бул долбоордун алкагында экинчи же андан кийинки балдарга мамлекет жалпысынан
бир балага 12.000 злотый төлөп берет. Эң маанилүү жери ушул жерден баланын жашы 12 айдан 36 жаштан өтпөш керек. Эгерде ал убактан өтүп кеткен болсо, бала чоңоюп кеткен болсо, анда бул жөлөк пулду ала албай каласыз. Ошондой эле Польшанын мыйзамы боюнча салык декларациясын толтуруп жатканда жыл сайын балдар үчүн бонус алса болот. Канча суммадагы бонус аласың, ал үй бүлөдөгү баланын санынан көз каранды жана ошондой эле канча каражат таптың ошондон көз каранды. Мисалы бир балага бир жылга 1112 злотый каралган. Ал эми бир үй бүлөдө канчалык баланын саны көбүрөөк болсо, бонустун суммасы дагы ошончолук көбөйүп кетет. 13 жөлөк пулдун жардамы менен ата-энелер баласын каратуу үчүн бактыруучу, орус тилинде айтканда няня жалдап, мамлекеттен ошол нянянын айлыгын төлөгөнгө жардам сураса болот. Кандай сумма жардам алса болот, аны ошол няня менен түзүлгөн эмгек келишиминен көз каранды. Ошондой эле карта дужей родины деген дагы бар. Бул болсо үй бүлөдө 3 баладан өйдө бала болсо, ошондой үй бүлөлөргө жардам катары каралган. Мындай карталар көп учурда мисалы музейлерге, жол кире сатып алып атканда же дагы мамлекеттик ушундай мекемелерге барганда көптөгөн арзандатууларды берет. Дагы бир мамлекеттик тарабынан түзүлгөн жөлөк пул бул жалгыз бой атаны же апаны колдоо. Бул долбоордун алкагында мамлекет жалгыз бой атага же энеге ай сайын акчалай жардам берип турат. Мисалы, сиз Польшада жашап, балаңызды жалгыз баксаңыз, анда мамлекет тарабынан башка үй бүлөлөрдөн айырмаланып, кошумча жөлөк пулдарды алсаңыз болот. Акыркы жөлөк пул тууралуу айтсам, бул болсо активный родец деп айтылат, же болбосо көп адамдар бапчово деп да угуп, ошол бапчово деген аты менен билишет экен. Бул жөлөк пулдун алкагында ошол декретте отурган ата-эне жумушка чыгып баламды бала бакчага берем же баламды каратуу үчүн туруучу жалдап ошол адамга айлык төлөйм десеңиз, анда мамлекеттен жардам сурап, айына ар бир бала үчүн 1,5 миң сомдон жардам алсаңыз болот. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр байкасаңыздар керек, Польша ата-эне болом деген үй бүлөлөргө жакшы шарттарды түзүп, көп тараптан жардам көрсөтүп келет. Анан албетте ушул жерден суроо пайда болушу мүмкүн. Польшада иштеп жүргөн, бирок жарандыгы башка адамдар жогоруда айтылып кеткен жөлөк пулдардан пайдаланууга укуктуубу? Негизи эле балдар үчүн ушундай айтылып кеткен жөлөк пулдарды алса болобу? Албетте болот, бирок бир нерсени эске алуу керек. Эгерде сиз Польшада балалуу болуп же Польшада балаңыз менен жашасаңыз, балдарыңызга өйдөдө айтылып кеткен жөлөк пулдарды алууну кааласаңыз, сиз ВНЖнын ээси болуп, жана карта побытаңызда доступ до рынка працы деген жазуу болушу керек. Кыскача айтканда, сиз Кыргызстандын жараны болосузбу, башка мамлекеттин жараны болосузбу, Польшада легалдуу иштеп, мыйзамдуу салыктарды төлөп жатсаңыз, сөзсүз түрдө Польшанын жарандарына кандай укуктар, кандай мүмкүнчүлүктөр каралса, сиз дагы ошондон пайдаланууга укуктуусуз. Эгерде жогоруда мен айтып кеткен жөлөк пулдар тууралуу суроолор пайда болсо, сөзсүз түрдө мага кайрылып, жөлөк пул алууга укуктуусузбу, кайсы жөлөк пулдарды алсаңыз болот, ошол тууралуу жеке консультациядан кененирээк маалымат алсаңыз болот. Урматтуу Европа сырлары каналынын көрүүчүлөрү жана катталуучулары, ошондой эле сиздер менен абдан сүйүнүчтүү жаңылыгыбыз менен бөлүшкүм келди. Буйруса жакында биз экинчи жолу ата-эне статусуна ээ болгону турабыз. Ошондуктан, эгерде сиздерди Польшада Кыргызстандын жарандары балалуу болсо, баласы кандай жарандык алат, төрөт менен байланышкан суроолор кызыктырса, белги берип, пикир жазып, суроолоруңуздарды калтырып койсоңуз, баардык суроолорду чогултуп, сөзсүз түрдө сиздерге өзүнчө чыгарылыш жасап, баардык суроолорго жооп бергенге аракет жасайм. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Ошондой эле бүгүнкү чыгарылыш тууралуу ой пикир жазып, жакса лайк басып, анан албетте каналга катталууну унутпаңыз.